20 миң сом, жарандарга, юридикалык жактарга 65 миң сом. Эми жалган маалымат ким ошол аныктайт? Жалганбы же жалган эмеспи? Урматтуу Дастан Далабаевич, бул деген бизге арыздануучу кайрылгандан кийин ошол жалгандыгын, ошол жабырлануучу тарап болот. Экинчи тарап жабырлануучу тарап бар да. Ким аныктайт? Аны ушу жабырлануучу менен кошо аныктайбыз. Андан Жо, кийин милиция аныктайбы? сотко баргандан кийин Дастан Далабаевич, сотко барганда сот Жо, аныктап мейли, сотко чейин ким аныктайт аны? Сотко чейин маалыматтарды Ички иштер министрлиги биз жыйнайбыз. Демек силерге дагы тапшырманы бирөө берип койсо, сиз дагы ошону аныктайсыз, туурабы? Жок, тапшырма деген биздин жарандар тапшырма берет, арыз менен кайрылат, биз ошону. Мисалы бүгүн жалган болсо маалыматта, бирок эртең же 1 жылдан кийин бул чындык болуп калсачы? Анда сотко кайрылган деген кайрадан карап чыгабыз. Сиз анда жооп бересизби? Милиция жооп береби анда? О, чечим чыгарган адам ал боюнча жооп. Жок, милиция жооп береби? Ана ушундай айыппул салса бүгүн, анан 1 жылдан кийин бул маалымат чындык болуп калса? Чындык болуп калса, ошо чечим чыгарган биздин кызматкер жоопко тартылат. Ооба. Тартылабы? Жооп берет. Мен себеби эмнеге сурап атам да? Мына биздин мэр айтып атат, биз бакты жөн эле кыйдырган жокпуз, бул эски бактар. Мейли кыйдырды. Анан жол кенети боюнча жок эметпейбиз деген бул жерде комитеттерде. Бирок тескерисинче болуп калды. Бул кандайча жалган маалыматпы? Башталышында жалган маалымат болчу. Ал боюнча деген ошо абалга карата. Жок, мындай да. Анан кийинкиси мисалы асман шар курулат. Бул жалган маалыматпы? Мүмкүн бүгүн жалган катары көрүнөт. Бирок 30 жылдан кийин мүмкүн бул чындык болуп калат. Казино боюнча мисалы 1 миллиард сом түшөт бюджетке деген араң эле 100 миллион сом эле түштү да. Бул жалган маалыматты ким жооп берет ошо негизи? Эмне себептен биз жарандарга эле жазып атабыз да мыйзамдарды. Жаран жооп берет, чиновник жооп бербеш керек. Министр энергетика айтып атат, кышында смог болбойт дейт. Болбойт. Бирок смогту бүт баары эле сезишти да. Ким жооп берет? Вот мыйзам боюнча жооп береби ал анда? Урматтуу Дастан Далабаевич, аларды жалган, азыркы кезде жалган деп айтууга ал туура эмес. Эми убакыт кандай болот, шарттар кандай болот, кандай шарттардын негизинде кийин ошолор аткарылбай калат, аны кийин карап чыгыш керек. Эгерде сиз конкреттүү бир фактыларды айтсаңыз, ошол факт могул жалган болуп калды деген фактыларды айтсаңыз, ошого карата биз деген текшерип чыгалы. Рахмат. Мен сизге конкреттүү фактыларды айтып атам. Анан тарыхта дайыма ушундай. Бир учурда маалымат жалган болушу мүмкүн. Бирок бир топ убакыт өтүп, бул чындык эле маалымат болушу мүмкүн. Мына билесиз, Райым Матраимов боюнча учурунда бул жалган маалымат болчу. Матраимов ошол мыйзам менен колдонсо болмок да. Бирок азыр биз көрүп атабыз го, чындык эле болуп калды. Коррупционер. Учурунда сиз эле отуруп айтыш мүмкүн да, жок, жалган эле маалыматты таратып атасыңар деп. Туурабы? Жандай эмеспи? Бийлик алмашылды, уже чындык болуп калды. Дастан Далабаевич, аны деген убакыт көргөзөт, убакытты көргөзүүнү караша, эмне себептен азыркы кездеги маалымат кийин такталбай калды, аны деген убагында убакыт өткөчөктө бир топ эле элге силер штрафты саласыңар да, ошол жаман да. Дастан Далабаевич, биз жөн эле штраф салбайбыз. Биздин элдин, биздин жарандар кайрылгандан кийин гана биз объектив карап чыгып туруп сот деген чечим кабыл алат бул боюнча. Жок, анда давайте жазайлы, чиновниктер жазбасын. Чиновниктер эле жазат да силерге. Сиз кайрылсаңыз карап чыгабыз. Мен мисалга айтып атпайм, могул урматтуу депутат, сизден сөтүңүздөрдү коюп алып деген жалган маалыматтар таратып атат. Ошол жарандарга биз деген чара көрүшүбүз керек да. Биздин жарандардын укугу бузулуп атат бул жерде азырча. Ошолордун алдын алып, ошолорго деген мындай факттар болбосун, жасаган адамдарды жоопко тартуу максатында ушу мыйзам долбоор келип атат. Рахмат. Жок, мен силерге бир кеңешти берейин да. Сиз биринчиден фабрика тролли ошолорду жокко чыгарсаңыз, фейк аккаунттарды, мына керек болсо бир жерде фабрика троллер отурушат да. Жалган маалыматты таратып. Ошолорду жопко тартпайсыңарбы? Анан уже жарандар Рахмат.